күн туайлы жаңы салынган жол камера жоқ, жаңы гаишник турбайт, күнде ушундай ТТП авариялар болуп турат. Токтогулда 3 жигит 14 жаштагы кызды 4 ай бою зордуктап келген. Шектөөлөр кармалды. Токтогулда 14 жаштагы кыз жарым жыл бою зордукталган. Милиция 27, 19 жана 15 жаштагы 3 адамды кармады. Жабырлануучунун апасы арызында 3 бала анын кызын быйылкы жылдын июнунан тарта ноябрга чейин зордуктап жүргөнүн билдирген. Зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, кызга соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Алдыдагы шайлоого 205 миллионер аттанган. Кеп шайлоо фонуна миллион сомдон ашык каражат салгандар тууралуу болууда. БШКнын порталындагы маалыматка ылайык, анын ичинен 9 талапкердин фондунда 10 миллион сомдон көп каражат бар. Ал эми 29 кишиникинде 5 миллион сомдон жогору. Эң көп миллионерлер 10-округтан 13 жана 9 менен 25-округтан 11ден чыккан, эң азы 11-округта. Анкет менен бул округтан болгону 5 талапкер катталып, үчөөнүн фондунда миллион сомдон ашык каражат көрсөтүлгөн. Ынтымак Ордонун түндүк тарабына LED экран орнотулду. Бишкектеги Ынтымак Ордо имаратынын түндүк тарабына LED экран конструкциялары орнотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Бул ири мамлекеттик иш-чаралардын расмий аземдердин учурунда колдонула турган жаңы протоколдук элемент. Экран жогорку меймандарды тосуп алуу видеолорун жана протоколдук иш-чараларды чагылдыруу үчүн колдонулат деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Таксичилердин лицензиясын узартуу 2026 жылдын 1 февралына чейин узартылды. Айдоочулар мурда коюлган талаптан улам уруксат кагаз алууда узун кезек жаралып, айтылган мөөнөткө үлгүрбөй жаткандыгын айтып кайрылышкан. ЖККБ маселени чечүүгө аракет жасап, иштөө графигин өзгөрткөн. Эми алар ишембүү күндөрү да иштейт. Түшкү тамакка чыгуу сааты кыскартмакчы. 2026 жылдын 1 февралына чейин лицензиянын бар жогун текшерген рейдтер болбойт, айыптар салынбайт. Дагы бир эске сала турган учур, оңрулду автоунаа менен таксичилик кылууга болбойт жана мындай типтеги автокөлүктөргө лицензия берилбейт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бангладеште күчү 5,7 балга жеткен жер титирөө болду. Жума күнү Бангладеште күчү 5,7 балга жеткен жер титирөөдөн кеминде 5 адамдын өмүрү үзүлүп, 100гө жакын киши жаракат алды. Расмий маалыматка караганда, зилзала өлкөнүн көп аймактарына, анын ичинде калкы жыш жайгашкан Борбор кала Даккага да зыян келтирди. Жер титирегени Бангладеш менен чектеш Индиянын чыгыш аймактарында да сезилгени кабарланды. Убактылуу өкмөттүн башчысы Мухаммад Юнус жаракат алгандардын арасында Дакка университетинин студенттери, Газипордагы фабрика жумушчулары, жер титирөөнүн очогу болгон Нарсингти шаарынын тургундары бар экенин айтты. Дарыгерлердин айтымында, Даккадан 40 чакырым чыгыштагы Нарсингтиден ооруканага жеткирилген бир нече адамдын абалы өтө оор. Бангладеште зилзала 5 адамдын өмүрүн алды, 100дөн көбү жабыркады. Расмий маалыматка караганда, зилзала өлкөнүн көп аймактарына, анын ичинде калкы жыш жайгашкан Борбор кала Даккага да зыян келтирген. Быйыл жазында Бангладеш менен чектешкен Мьянмада болгон катуу жер титирөө 1700 адамдын өмүрүн алган. Анда силкүүнүнүн күчү 7,7 магнитудага жеткен. 20 ноябрда Кыргызстандын аймагында 3,5 балды түзгөн жер титирөө катталды. Булак Азаттык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан
Сіздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам разы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Окуй, тышкы карызыбыз 2 есе өсүп кетти. Мага десе 10 есе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1,000,000 төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындан 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбалата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде түтөп жаткансыңар. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 машинасы кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200дү күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс иши 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрдан баштап энергия бере баштайт ошо мына. Бул технология. Анан